Наристелердин жарык дүйнөгө келиши ааламды шаңга бөлөп, жакындарын кубандат. Алардын сак саламат төрөлүшүнө дарыгерлердин салымы чоң. 30 жылдан ашуун убакыт төрөтүүндө эмгектенип, ар бир бөөктүн төрөлүшүн чыдамсыздык менен күткөн Кишимжан Мурзакулова эртең менен жумушун көздөй ашыгат. Эженин келгендерге жасаган камкордугу, сылык мамилеси аларды ар дайым саламат эне болуусуна шарт түзөт. Көп төрөбөй 12 жыл, 17 жыл төрөгөн аялдар төрөгөн мен колумданчы келип, ошолордун бакытын, ошолордун кубанычын мен сизди ыраазы кылайын дедим эле деген сөзүнүн өзү ошондой ыраазы болуп кетем да. Мен айтам, ошол сенин ыраазычылыгың, ошол дүйнөгө келген сенин перзентиң, сенин балаң ошол менин кубанычым депчи. Себеби ошол үйдө менин атым өмүр бою жашайт, ушул бала менен чогуу, ушул эжеден дарыланып, ушинтип калдык элек деп. Ошол убакта мен өзүмдү бактылуу сезем да. Ар бир аялым ошо төрөп алганда, мен ошолор менен кошо төрөгөндөй болдум. Кошо ошо небере көргөндөй болом. Мен өзүм неберелеримди кандай жакшы көрсөм, ушул менде көзөмөлгө туруп төрөгөн кош бойдун аялдарына деле ошончолук мен баягы чоң энелик, бир тайнелик мээримди төгөм да. Тун баласын жарыкка алып келүү алдында турган Клара айым түйүлдүк пайда болгондон тартып Кишимжан Мурзакуловага кайрылган. Себеби каттоосуна туруп, бала төрөлгөнгө чейин көзөмөлүндө болот. Буюрса бул азыр биринчи балам, кийинки балдарымда да ушул эжеге каттоого турам. Жашы эже, колу жеңил. Мен да ушул биздин көчөм ушул эже карап, ошол үчүн келип ушул эжеге туруктум. Кишимжан Мурзакулованын эмгек жолу Ош облустук төрөтүүнөн башталган. Ал жерде 5 жыл иштеп, Чоңалай районунун Дарыт-Коргоон айылындагы төрөтүүн 10 жыл жетектеген. Азыркы тапта Ош шаарындагы номер 10-чу үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акушер-гинеколог болуп иштеп турган чагы. Талбаган эмгеги, жоопкерчиликтүүлүгү менен бүгүнкү күндө бир топ эле ийгиликтерди багындырган. Жакшы дарыгер болсоң, ушу атың ушу эл арасында жашай берет дейм да. Элдин ыраазычылыгы, элдин берген наамы ар кандай бир өкмөттүк наамдан, өкмөттүк бир сыйлыктардан жогору турат деп ойлойм да. Каарманыбыздын ишке болгон жоопкерчилиги жогору. Өзүнүн так жана тыкандыгы, талыкпаган аракети, адилеттикти сүйгөн сапаты менен кесиптештеринин арасында да кадыр баркка ээ. Эмне иш тапшыра турган болсоң, ошол иштердин баарын ордунда кыска мүнөттүн ичинде так аткарганга аракет кылат. Анан бул шаар боюнча айта турган болсок, ошо Ош шаары боюнча ушул акушер-гинекологдордун эң алды десек болот. Мактай берсек, көп Эже жумуштаган тең эмес, үйүндө да камкор эне. Жашоодогу жакын жардамчысы, өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болуп, 30 жылдан ашуун убакыттан бери бактылуу түтүн булатып келе жаткан жолдошу Маматайыр ага менен 4 уул, 2 кызды тарбиялап бой жеткирген. Ишинде түшүнүктүүбүз. Балдарымды бар түшүнөт. Мисалы кете кеч калганда балдарыма айтам, барап келе. Кеч калып же мындай болуп атты, же бир жак барыш керек экен. Onun üstüne dagы көп жерлерде бар, өзүнүн встречалары бар, достору бар, өзүнүн немелери бар. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дегендей, балдары да эжейдин жолун жолдоп, медицина тармагында окуп эмгектенип келишет. Кичүү баласы Баяман учурда Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде билим алууда. Ал да келечекте ден соолук сакчысы болууну самайт. Мен эң кичинекей баласымын. Ошол апамдын жолун тартып, мен дагы медицинаны тандап, азыр 5-чи курста окуп атам. Ошол Кудай кааласа кийинки жылы бүтүп калам. Ошол апам окшоп мен дагы жакшы врач болуп, кийин мени дагы издеп көп адамдар келсе экен деген ойдомун. Эне болуу бактысы насип кылган болсо, анда сиз эң бактылуу адамсыз. А ошол бактылуулукту тартуулоо үчүн Кишимжан Мурзакулова күн түндөй изденип, аракет кылып келүүдө. Миңдеген баланын саламаттыгы үчүн күрөшкөн эжейдин ишине ийгилик каалап, үй бүлөсүнө тынчтык тилейбиз. Айчурок Каныбек кызы, Атай Садыков, Дастан Токтоназар уулу, Таң нуру программасы.